Assalamu alaikum урматтуу. Менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары, мен азыр Өзгөн районуна келдим. Ошол Өзгөн районунда өзүнүн негизи Өзгөн районунун башка айылдарынан болот өзү. Энебиз Сайракан деген 63 жашка чыгып олтуруптур. Ушул 63 жаш курагы менен атайын Бишкектен келини Жылдыз жана баласы Эшмат неберелери менен чогуу куттуктаганы ниет кылышкан экен. Ошо менин программасы аркылуу мен азыр ошол ниеттерди ишке ашырганы кетип баратам. Кудайым жол берсе, саналуу мүнөттөрдө жетип барам. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр алдыда Сайракан энебиздин башка дагы энелер сыяктуу сүйүнүчүнө сиздер менен чогуу ортоктош болобуз. Assalamu alaikum урматтуу. Менин программасынын көрүүчүлөрү, мен ушул Өзгөн районуна келдим. Сиз кимиз болот? Сайракан эненин баласы болот. Баласы болосузбу? Сайракан энебиз 63 жашка чыгып отурат да. Бул гүлдү кармаңыз. Россиядан Жылдыз деген жеңеңиз бар, а? Бишкектен Жылдыз деген. Анан Эшмат деген агаңыз бар. Бул торту кетиресиздер. Жүрүңүздөр. Мен бир аз кеч калдым, бирок ошого карабай батыраак кыймылдаганга аракет кылдым. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз 9-чу кабинада отурган Сайракан энебизге жетип келдик. Урматтуу көрүүчүлөр, жүрөңүздөр. Менин программасы атайын ушул Бишкекте турган кыздарына. Assalamu alaikum, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар тынчсыздарбы? Сайракан энебизгин төрдө отурган энебиз окшойт, жүрүңүз, гүл менен торт алып келсеңиз. Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Бул менин программасы. Анча-мынча көз салып коесузбу менин программасына? Энелерди куттуктайбыз, төрк энелерди. Жылдыз деген келиниңиз бар, Эшмат деген балаңыз бар. Мына ошолордун атынан жакшынакай болуп ушул Сайракан деген менин энем эмес дейт, апам дейт. Мына бейишим апам деген гүлү. Жакшынакай гүлдү сизге белек кылышты. Андан кийин ушул Барбол фирмасынын эң сапаттуу торту чай менен ушу программаны көргөнчө ичип коебуз, ысык чай менен, Кандайсыз, элестеттиңиз беле, элестетпедиңиз беле? Келет деп. Таптакыр ойлободуңуз беле? Эч ким айткан эмеспи? Жок, айтышпады да эч ким. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул энелердин ушундай кубанычы, энелердин ушундай сүйүнүчү, бул чексиз, баасы жок. Негизги белек сиз үчүн ушул программа, ушул программаны көрүп турасыз, эми мындан кийин катталып турасыз дегендей, ушул жерде миңдеген энелердин сүйүнүчү, кубанычы, сиздин дагы сүйүнүч, кубанычыңыз ошолорго аралашып кетет да, Кудай буйрсачы. Азыр ушул Москвадагы, Москвада эмне, улам Бишкекте биз себеп дегенде бир Москвадан көп чыгышат да, мага ошо Москва дей берип үйрөнүп калыптмын. Бишкек шаарынан атайын куттуктоо жөнөткөн Жылдыз жана Эшмат мырзаларга сөз берели. Ушул эгерде мүмкүнчүлүк болсо байланыштырып койсоңуздар, энеси менен бир сүйлөштүрүп алалы дагы, андан кийин балдарына сөз берели, андан кийин туугандарына сөз берели. Эне байланышка чыкканга чейин өзүңүз айтсаңыз, канча бала, канча кызды тарбиялап чоңойттуңуз эне? 4 уул, 3 кызым бар менин. 7. Батыр энекеси? Канча чебере, канча кыбыра дегендер? Чебере, небере, 20 канча эле? Эми кыбырага Кудай буйрса, эме арканы таштап койдук. Кудай буйрса кыбыраны да көргөн күндөр буйрусун, эне. Ушул жаш кезде ушул 7 баланы өстүрүүдө эмне жумуш кылдыңыз эне? Кантип бактыңыз? Үйдө эле иштейм. Үйдө элеби? Кичине дыйканчылык кылабыз. Мынакей, азыр смартфонду сизге берет, себеп дегенде Жылдыз келиниңиз, андан кийин Эшмат деген балаңыз, байланыштырып кое бересиздер, Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек шаарынан деги эле ушул менин программасына ушул Кыргызстандын бардык аймактарынан чыккандар бар. Ошонун бири сиздин келиниңиз, мынакей. Келин менен кайнененин сагынычын бир жакшылап муюп угалычы, Кандайсыңар? Жылдыз? Жақсыңар, отырасыңар, шерен, тынч.
Sarı. Vay. Rahmat sizlerge. Bunday hiç bitken emasman. Rahmat sizlerge. Densoqlik, işleringizga iyilik. Bardin baxtli bo'lg'ila. O'sha sizlar ham bola chaqanglarni huzurun, hurmat, sevgin ko'rg'ila. Bunday hech bitken emasman endi. Cho'ng rahmat. Sizlar ham bardinglar bor bo'lg'ila, tinch bo'lg'ila, densoqlikda. Shu har biringiz baxtli bo'l. Meni Hurmatly görüşlerim. Sayrakan ene şunçalık batın albay. Endi көп söz bolot at, biroq ayta albay atат da, bu endi quvonучтун belgisi turab ene. Rahmat sizlarga. Tinch bo'lg'ila, bardinglar. Baldarim, qizlarim bardiga baxtli bo'lg'ila endi o'sha. Bitken emasman, o'lib ketdi. Rahmat. Anda emесе sizler урматтуу Жылдыз айым, sizler баягы телефонду өчүрбөй ушул иш-чарага көз салып турсаңыздар болот. Биз ага чейин балдар кыздарынан андан келген коноктордон маекти ала берели, уруксат берсеңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, Сайракан эне ошол 63 жаш бул эми пайгамбар жашта, мисалы үчүн ушул жашка чейин чын-чынын айтканда ушу 7 баланы чоңойтууда бир топ эле кыйынчылыктарды көрсөңүз керек, же таптакыр эле кыйналбадыңызбы? Булардын канчасы бул жакта, канчасы сырт жакта дегендей. Баардыгы эле үйлөрүндө баардыгы өздөрүнүн турмушу менен. Россияда иштегендери барбы? Жок, ошо Бишкекте гана экөө иштейт азырынча. Бирөөсү Бишкекте жашайт. Эне чынын айтайынбы, 63 жаш деп чын-чынын айтканда эмнедегилер көбөйсүз эч ким ойлобойт экен. Туурабы? 63 жаш деп ойлобойт экен эч ким. Сизди 45 жаштагы деп деле элестетип кое берели, урматтуу көрүүчүлөр. Жашап жүрдүм. Ушунчалык жаш сакталганыңыздын сыры эмнеде эле? Билбейм. Неден экен. Демек сизди балдарым жакшы бакса керек да. Ошондой балдарыңыз аябай жакшы сөздөр менен тоюттандырат дегендей, сизди жакшы сөздөр менен чулгайт, ушундай жакшы баягы дасторкондорун жазып, жакшы чай берет дегендей. Анан кээ бир учурларда ошо келиндерден да көз каранды деп коет да. Ошо канча келиниңиз бар? 4 келин. 4 келин. Колуңузда канча болсо? Бирөө. Бирөө. Болуштан. Үйдү жайлы болушту баардыгы. Күйөла, онусу кызым. Баардыгы кыздар келиндер ошо. Жакшы. Азыр экөө Бишкекте. Бишкекте болсо бул жактан бат-баттан эле байланышып турат экенсиздер. Бирок азыр эми заман техниканын өнүккөн заманы видео вызов менен дагы сүйлөшүп турасыздар. Россиядагылар деле ушул куддум жанында тургандай эле таасирленип бири-бири менен сагынычтарын жазып алат дегендей. Ана эми улуу кызыңыз, улуу балаңыз бул жерде болсо, ушул энесине арнаган сөздөр болсо бир сүйлөп койсо, ана ким сүйлөйт? Келиңиз эже, келиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ата эненин бактысы бул балдары. Балдарынын ден соолугу, алардын акчасы деле, байлыгы деле маанилүү эмес, туурабы? Сайракан айтып койсоңуз. Ушулардын тирүү, жакшынакай болуп, мүчөлөрү толук жүрсө, мына ошо эненин бактысы ушундан башка өткөн бакыт жок да. Ошол эле учурда мына сиз улуу кыз болосузбу? Эң улуу кызы. Кыздан эң биринчи бакыт тартуулаган эжебиз, мына ошол Сайракан энебиздин кызына сөз берели. Апа да бир жолу туйгонуңузбен, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым ушу пешенебизге бар болгон. Şu törüzde baybiçe oturuyor. Baybiçe emez enebиз караңыз. Сиздин подружкаңыз сыяктуу эле, бирок сизге окшоп кичине шпакелеп көчаптап койсо, эч айырмачылык болуп кеткен. Бул эми тамаша албетте. Себеп дегенде бул жаныңызда туруп, мына Сайракан энебиз өзүнө өзү батпай айтат, чын-чынын айткандачы. Биз өз көзүбүз менен көрүп, канча таасирленип атабыз. Апаңызды качан апа мен сизди сүйөм деп айттыңыз эле? Айтып элекмин. Анда учурдан пайдаланып айтып коюңуз эми. Элге бир мактаңыз, сиздин апаңыз кандай адам? Апам жакшы адам. Апа мен сизди жакшы көрөм, сүйөм. Мен да сизди жакшы көрөм.
урматтуу көрүүчүлөр, баланын энесине болгон сүйүүсү, мынакей кийинки катардагы кыздар болсо келип сүйлөп койсоңуздар болот. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулар, программа баягы жалаң ушу энелерге арналгандыгы үчүн аябай сонун сөздөрдү сүйлөп калыңыздар. Бул үй бүлөлүк тасма, архив болуп калат. Ата энени ар дайым канжыгабызга байлап жүрө бербейбиз. Ата энебиздин ар бир элеси, ар бир күнү жүргөн изи дейбизби, майрам, туулган күн. Ошон үчүн мына экинчи кыз болот окшойсу. Экинчи кызына сөз берели. Бир мындай мактаныңчы апаңыз менен. Туулган күнүңүз менен ден соолугуңуз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ошо ар дайым биздин дастарканыбыздын көркү болуп, төрүбүздө ар дайым бакубат жашоодо болуңуз. Туулган күнүңүз менен мен сизди жакшы көрөм, апа. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кыздарынын ушундай апасына болгон сүйүүсү, кийинки кезек да кыздар барбы? Сиз уялбаңыз, себеп апаңыз менен сыйынып таанышыңыз керек. Апасы барлар кандай гана бактылуу деп ушул менин программасынан кийин комментарийлерди көрсөңүздөр, ушул апам болгондо деген да сөздөр бар да, жана башка. Ошон үчүн энебиз сиздин жаныңызда турганда сиз эч качан эч кимден тартынбашыңыз керек, эч кимден батынбашыңыз керек. Кандай ушул куттуктоо сөздөрдү? Бул кубанычтын көз жашы. Сагынычтын көз жашы. Мына жанында турса да аябай сагынып кетесизби? Канча күн көрбөй калсаңыз сагынып каласыз, кадимкидей. Канча күн көрбөй калсаңыз, саат көрбөй калсаңыз да сагынып каласызбы? Ооба, тез-тезинде сагынабыз апабызды. Неге ыйлап атасыз же? Айтсаңыз. Шунчалык баягы мээримди толтуруп тарбиялап койгон балдарды мынакей жыйынтык мээрим мунун баары. Көздөн чыгып аткан ар бир жаштын граммы мээрим да. Ошон үчүн сизге аябай мындай Аллахым ыраазы болсун эне. Аллахым ыраазы болсун. Кийинки гана күйөө баласы келиңиз, күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр деген аябай улуу кеп бар биздин ислам дининде, кыргызчылыкта. Ушул сиздин кайненеңиз эмес, апаңыздын деп коелу. Эми апаңыздан кийинки апа ушул дегизчи, бүгүн туулган күнү болуп атыптыр. Ушул туулган күнүн урматына сиздин бир жакшынакай ой тилектериңиз, куттуктооңуз. Биринчи туулганыңыз менен сизге чынден соолук, узун өмүр, ушу балдарыңыздын, келиндериңиздин, кыздарыңыздын сый-урматын көчүрөңүздөр. Ушу жакшылыкта бирге бололу. Ушу сизди сыйлап ушунча даражага жеткизген балдарыңызга да рахмат. Сыйлап эме болушат. Элес бактылуулук, ден соолук, чын ден соолук каалайбыз ушу. Силерге да рахмат. Ушунча келип убактыңызды бөлүп. Сиздин кайненеңиз кандай кайнене? Мактанбайсызбы? Кайненем мактанса. Жакшы, аябай жакшы. Не десем, ак көңүл, жөнөкөй, адамгерчиликтүү, ушун бизди сыйлаган ушу күйөө баласын, бала катары. Ар дайым сиз тараптабы? Жакшы. Келинчеңиз бир аз чилиңизге тийип койсо, ачыгыраак айтасызбы? Мындай деп коюңузчу да. Ачыгыраак айтасыз, эме болобуз. Бул эми баягы жакындык да. Колдоо жакшы. Ооба, жакындык. Бири-бирибизге колдоп, бул турмуш деген оңой эмес, туурабы? Ошон үчүн Сайракан энебиз сыяктуу, Курмандаткай энебиздей болгон, Умай энебиздей болгон энелерди ар дайым сыйлап, барктап турайлы. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир нерсе калып кете жаздаптыр. Жылдыз келиниңиздин атынан ушунчалык бир чыгармачылыгы бар, таланты бар окшойт. Келиниңиздинчи бир жакшынакай ыр жазыптыр. Ошону арай көз чарай окуп берип коюн сиздин көзүңүзчө. Жакшылап угуп туруңуз. Ак шоола чачкан таңсың апа, гүл сымал назик жансың апа, өмүргө өмүр улаган чолпондой өчпөс адамсың апа дейт, шаңсың апа дейт. Мөлтүрөп аккан булактай, мээримин төккөн суратпай, жан дүйнөбүз чырагы, жанып турсун чырактай. Апаке, ар убак
кадамыңызга гүл, өмүрүңүзгө нур толуп, төрүбүздүн көркү болуп, өмүрдүн узак жолунда бактылуу жашоо өтүңүз. Биз сизди дайым жакшы көрөбүз. Неберелериңиз, балаңыз, келиниңиз Жылдыз дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай сонун кылып туруп, bir таланттын bir чет бычкагын чыгарган экен. Эми Кудай буйрса, сиз менен bir жолугуп калсам, ошол жазган ырымы көтөрүп келем деп да бир өзүнүн ойлорун билдирип атат. Жылдыз айым, мынакей жакшынакай болгон сиздин ырыңызды окуп бердим. Аманатты окуп бердим. Кайненеңиз угуп, кулагы менен муюп олтурган чагы. Мынакей, кандай жазып берен ырды? Жок, сизди көрүп атат, ошон үчүн сүйлөп койсоңуз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта бираз оромол салып коеюн деп чоң кызы даярданып жаткан учуру. Оромол салганча bir энебизге, апабызга арнап bir куплет ыр таштап коеюн деген дагы bir жакшынакай ниети бар экен. Бул эми үй бүлөлүк архив болуп калсын эми ушул. Bir куплет мен апамды көйнөгүнөн тааныгам деген жакшынакайларыбыз бар. Азыр ушул энебизге бүгүн ырдабагандан качан ырдайсыздар? Bir жакшынакай болуп bir эстелик үчүн bir куплет жанаша туруп бири-бириңиздерди коштоп ырдап койсоңуздар болот. Себеп дегенде сиздерден кийин энебиз дагы балдар үчүн, жети балабыз үчүн bir жакшынакай ырдайм деп даярданып жаткан кербези. Кана баштадым. Дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамдын жолугунан тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Ай, рахмат. Мынакей. Урматтуу Сайракан эне, мына ушул балдар бары биз деле балдарыбыз, конечно, биз деле жашпыз албетте. Апабызды жытынан тааныйбыз, апабызды салынган жолугунан тааныйбыз, апабызды көйнөгүнөн тааныйбыз дегендей, мына ушул жогоруда сиздин кан жаныңыздан жаралган кызыңыз, улуу кызыңыз, андан кийинки экинчи кызыңыз өздөрүнүн чыгармачылыгын тартуулап кетти. Эми азыр калуу тилекти дагы айтчу мезгил келет. Эми ошол жети баланы тарбиялап чоңойтууда мисалы көпчүлүк суроо бериши мүмкүн. Эмне үчүн атабыз жөнүндө кеп кылбадыңыз, атабыз жөнүндө сурап койбодуңуз деп мага дагы ушу комментарийлерди жазып турушат. Ушу атабыз жөнүндө бир оз кеп кылып берсеңиз, кандай киши болгон, кандай киши эле дегендей. Атасы жакшы эле киши болчу. Ошо ооруп кичине ооруп калган эме болду. Жакшы эле өмүр сүрүп жашадык. Канча жыл жашап койдук. Жарым кылымга жакын жашап койдуңуздар дейм турабы. Ошо бала чакам менен. Бейишин берсин, Куран окугандан башка бизде эч кандай айлабыз жок дегендей, э? Ең кичинекей баласында ке бутка атат. Сүйлөшө бериңиз. Энебизге барып коşpa. Камерага чыгып туттуктар сөйлөп. Урматтуу көрүүчүлөр, байланыш бир аз тоскоолдук жаратып окшойт. Эне бул менден программасын жыйынтыктап жатып, мисалы ар бир эненин бир тилеги бул бүтүндөй ааламзат үчүн өтө бир пайдалуу дейт да, өтө бир маанилүү дейт да. Мына биринчи кезекте ушул сиздин өзүңүздүн балдар кыздарыңызга бир жакшынакай бата берип койсоңуз, андан кийин эли журтка ушул жалпы бир жакшынакай энелик батаңызды берип койсоңуз, биз программаны ушу менен жыйынтыктайбыз. Şu bala çakan genç bolsun, amon bolsun, den soğukluklarına, işlerine iyi gelek. Şu baldarım, kızlarım baktılı olsa, men baktılı. Şu sana da çın den soğuk, uzun ömür, işlerine iyi gelek. Daim şunday eldin gereğine jarap жүрөр. Şu el yurtta o zaman bolsun, genç bolsun, den soğukta. O men aytkanыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Сайракан эне, программа жактыбы?
Geliniңиз менен балаңыздын сюрпризи жактыбы? Ошо келин менен эшиге Ошого бир асыл койсоңуз болбойт. Күткөн эмесмин, мындайын билгенде кичине даярданып келдим. Жылдыз келиниңиз кандай келин болду? Жакшы келин, жакшы. Бардык келин. Кайсы тамагы жагат? Жылдыз келиниңиздин. Берген жага берет бардыкчы. Ай, шундай сонунда. Мынакей, балдары бул каяктан чыгып атат? Бишкектеги. Бишкектен куттай бериңиздер, мына энебиз маңдайыбызда турат. Мен көрдүсем. Энебизди көрсөтүп коесузбу? Чолпон сен көрүнүп атасың. Жакшы өзүң. Rahmat aytkan bilesin balam. Аябай эне өзүңүз да кыска нуска сүйлөткенсиз, балдарыңыз да кыска нуска сүйлөткөн. Кээ бирлер эми бирок бул да өзүнчө өзгөчөлүк. Кээ бирлер шамдуу кылып берет. Байкап атасыздарбы менин программасы. Кээ бирлер шунчалык образ кирип кетет. Бирок сиздин сөзүңүз кыска болсо да аябай маңыздуу экендигин биз урматтуу көрүүчүлөр менен бирге туюп сезип атабыз. Эне учурдан пайдаланып сизге дагы ушундай бир жакшы бир бакубат өмүр каалайбыз. Эне ден соолугуңуз чың болсун, Кудайым бурса, ушундай жап-жаш болуп сиз жакшы ниет кыла берели, жаштын ниетин берет дегенде 100гө жөн эле чуркап чыгасыз деген ойдобуз. 80-90 жаштарыңызга келип, сиздин мааракелериңизге келип да ушинтип бакылдап сүйлөп, балдарыңыздын аманатын алып келип, тапшырып, сюрприздер уюштуруп турганга Кудайым Аллахтын насип этсин айна. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да ушу Сайракан энебизди сыяктуу бейиштин образын болгон энелериңиздер болсо, апаларыңыздар болсо, ошондой эле албетте аталарыңыздар болсо, анда менин программасын каттатып коюңуздар. Бул эстелик болуп калат. Бул күн дагы өтөт. Мына ушул сыртта жүрөсүзбү, алыста жүрөсүзбү, энебиздин образын көрүп, жанында жүргөндөй бир элес калтырат. Бул биздин программанын долбоордун негизги максаты ар бир изиңизге гүл чыксын эне. Ар бир баскан кадамыңызга гүл чыксын. 7 баланы тарбиялапсыз, 7 баланын бардыгы мээримдүү, бардыгы жаныңызда экен. Бири да алыста эмес, ошочо жап-жаш көрүнөт экен, эне. Аман болуңуз, бар болуңуз, ар дайым күлүп жүрүңүз. Ар дайым ушу балдарыңыз сизди сүйүп жүрсүн. Жакшы туруңуз. Майли деп бирок көп сүйлөй албай калдыңыз эне, толкунданып. Но бирок бул ушул Эшмат балаңыз менен Жылдыз кызыңыздын, андан сырткары бул кыздарыңыздын дагы демилгеси. Сөзсүз бул кыздарыңыздын дагы салымы чоң. Бул кыздарыңыз билет болчу, бирок сиз гана билбейт болчусуз да. Жакшы туруңуздар. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бубакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа.
Мынакей урматтуу, менин эне программасынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда баамдадыңыздар окшойт. Энебиздин сүйүнүчү, эми энелердин сүйүнүчү негизи эле такыр сөз менен айтылган мүмкүн эмес. Ошондой эле бакыттын бакыты ушунчалык бир мындай сөз менен айта албайтам да. Энебиз ушунчалык толкунданып, башка балдарына ушундай ыраазычылыгын билдирди. Сиздердин дагы энеңиздер болсо, атаңыздар болсо ушинтип сүйүнүп калганга шашылыңыздар. Ат жөнүм Мырза Газимкулов, алдагы телефонуна кат жазыңыздар. Чоң рахмат.